Жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты, Баткен облусунун губернатору, райкомдо алдыңкы совхоздо үзүрлөө иштеген. Алгач Оштон жогорку билим алып, кийин Казакстандан жогорку партиялык мектепти аяктаган Карамат Орозова көп балалуу үй бүлөдө билимге шыктанган ата-эненин тарбиясында жетилген. Биз үй бүлөбүздө 8 бир тууганбыз, 6 кыз, 2 эркек бала. Бирок атам менен апам көп үй бүлө болгонубуз менен бизди өздөрү ушунчалык кызыктар болгондуктан бардыгыбызды жогорку окуу жайлардан окуткан. Болгондо дагы бирден эмес, ушу 8-тен тең 2-ден 3төн дипломубуз бар. Себеби окууга апам да кызыктар болгон, атам да кызыктар болгон, ошондо окуп калганбыз. Кийин атам өзү окуп, Бишкектен Фрунзе деп коет, ал жерден 2 окуу жайын, Москвадан 2 окуу жайын ушу үйлөнгөндөн кийин окуган экен, согуштан кийин. Окууга кызыктар болгон. Кружоктордо ыр кружогуна, бийик кружогуна, спорт кружогуна, физика, математика бардыгына барганга ата-энебиз ошого шарт түзүп берген. Ошондуктан ошонун баарына катышып жүргөнбүз. Ошонун бардыгы биздин баягы активдүүлүгүбүздү көтөрүүгө шарт түзүп берген да. Жаштайынан жоопкерчиликтүү, уюштургуч, ар бир демилгени чыгармачылык менен жасаган Карамат Орозованын жаңычылдыгы, аракетчилдиги борбордук бийликтин да көңүлүнө алынган. Ошол учурдагы өлкө жетекчиси Турдакун Усубалиев жеке сунушу менен жооптуу кызматка дайындалган. Өлкө боюнча Карамат Орозованын иш тажрыйбасын жайылтуу үчүн семинарларда уюштурулган. Мугалим болуп иштедим. 5 жыл иштегенден кийин мага ошол райондук партия комитетине сунуш түштү. Райондук комсомол комитетинин 3-секретарлык кызматка сунуштап. 22 жашымда комсомолдон 3-секретар деп коет эле, секретар по школам, мектептер боюнча секретар болуп иштедим. Кийин 2 жыл иштегенден кийин эле комсомолдун 1-секретарлыгына кызматка шайландым. Ага дагы мен сунуш Турдакун Усубалиевдин сунушу боюнча. Себеби дегенде ошол мезгилде биз комсомолдо жүрүп, район өзү өтө кызылтууду жеңип алган. Ал жерде 2,5 жыл иштеп, 25-26 жашымда совхоз Совет Кыргызстан деп жаңы түзүлгөн 80-жылдарда ошол совхозго мени партиялык комитеттин катчысы кылып жиберди. Бир катарынан кызылтууларды жеңгенден кийин ошондо мен комсомол 1-секретар экенимде Верховный Совет Кыргыз КСРдин ардак грамотасын алдым. Анан ошолдой эмгегимди көрүп, республика боюнча ошол партиялык комитеттин катчысы Роза Канатбашынын иш тажрыйбасын жайылтуу боюнча деген семинар өткөргөнбүз. Республикада менин иш тажрыйбам жайылган. Бала бакчаны, маданият бөлүмүн жетектеп, Кыргызстан эгемендик жылдарында 10 жылдан ашык эл аралык уюмдарда иштеп, адам укуктары жаатында да алектенген. Эл аралап аймак көйгөйлөрү, борбордук бийликтин көңүл сыртында калып жаткан Баткен облусунун маселелерине түйшөлгөн активист катары жогорку кеңештин депутаттыгына барып, эл колдоосун, ишенимин актоого далалат жасады. Жергиликтүү кеңештин, райондук кеңештин 2 жолку депутаты, айылдык кеңештин депутаты болуп шайланганмын. Билемин депутаттын укуктары, милдеттери жөнүндө. Андан кийин ошентип жогорку кеңештин депутаттыгына барганымдын бирден бир себеби мени социал-демократ партиясына кирүү мүмкүнчүлүгү болду. Бул ошол партияга кирип, ошол партиядан 4-чакырылышта депутаттыкка бардык. Элдер менен түздөн-түз барып жолугушуп жүрүп эле, эч кандай мен чын айтайын, эч кандай акча каражат жумшаган эмесмин. Негизинен элдер менен иштеп жүрүп, ошон 4-чакырылыштын депутаты болдум. Андан кийин 5-чакырылыштан, андан кийин 6-чакырылыштан 2010 өлкөдө бийлик алмашып, башаламан болуп, өлкөнүн кээ бир аймактарында жаңжалдар болуп турган учурда Баткен облусунун губернаторлугун аркалап, чоң жоопкерчиликти моюнга алган. Баткен облусунун губернатору болуп иштедим. Баткенде жетекчи болгонумдун бирден бир себеби, Баткенде өзүңүздөр билесиздер, апрель айында абдан чоң төңкөш болгон. Ошол мезгилде Баткенди кармап 2,5-3 ай иштедим. Бирок ошол убакта ош менен жалгактын абалы абдан оор болчу. Ошол мезгилде 7 областын ичинен аялдардан бир эле мен губернатор болдум, кийин таласка болду. Ошо Баткенде бир да мүлк талканган жок. Орктетине талканган жок. Бир да мамлекет ишкана басып алынган жок. Ал убакта ошондой чыкканда басып алып, бул мүлктөр талканып, мисалы үчүн ош менен жалгакта канча нерселер күйүп кетти. Бирок Баткенде бир нерсе да күйгөн жок. Аял болсомдо 3 айда ошону кармап бердим. Социалдык жактан камсыздоо агенттигинин директору, укук коргоочу, жогорку кеңештин депутаты, облус жетекчиси, бир нече саясий, социалдык кызматтарды аркалаган Карамат Орозова кыз келиндер умтулуу менен чегинбеген аракет аркылуу гана максаттарга, турмушта өз кыялын ишке ашырууга, коомдо активдүү орунду ээлегенге жетише алат деп ишенет. Чынында айтып калышат, Баткенден комсомолдо 1-секретар кыздардан сен чыктың эле, губернатор сен, министр сен болдуң эле деп. Мен айтамын, мага окшогон кыздар Баткенде толтура.
толтура ошолордо чыгыш керек. Менден да кыйын кыздар бар. Кыздардын өзүнүн абдан аракет жакшы болуш керек, өзү умтулуш керек, атка чегинбеш керек. Өзүнөн аракет болбосо болбойт барыбирчи. Карамат Орозова өз эмгек жолунда эл кызматын көп жыл аркалап, калктын алкоосун алып, бир нече мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, элеттеги кыз келиндерге үлгү боло алды.